Салам, Кыргыз футболунун көрөрмандары. 20 март Кыргызстан курама командасы конокто Өзбекстанга каршы ойнотуп көрөт. Буга чейин Кыргыз курамасы 6 ойунда бир жеңишке жетип, тайпада Иран, Өзбекстан, Бириккен Араб Эмирлиги, Катардан кийин эле 5-орунда турат. Ал эми 6-орунда 2 упай менен Түндүк Корея жайгашкан. Өзбекстан курамасы менен болгон биринчи беттеште 10-августта тең ат ойноп, 3 эсеби менен ойун аяктаган. Ал эми 25 март күнү өз үйүбүздө Катар курамасын кабыл алабыз. Буга чейинки беттеште конокто Катарга 3-1 эсебинде жеңилгенбиз. Oyunda Kırgız kuramasının жалгыз голун Кыргыз курамасынын жарым коргоочусу Алимардан Шукуров киргизген. Азыркы учурда Кыргыз премьер-лигасынын биринчи турганы өткөнүнө карабастан, кайсы футболчу кандай формада экени көрүнүп калды. Кыргыз премьер-лигасынын биринчи туру тууралуу өткөн чыгышта айтып кеткенбиз. Кыргызстан чемпионатына кызыксаңыз, кирип көрүп коюңуз. Башкы турчуда тайпалык оюндар жакындап калганына байланыштуу Кыргыз премьер-лигасын эрте баштоо керектигин сураганы маалым. Анткени мен курамага Беларусь чемпионатта көнүп, алган эмес Неман клубунун башкы курамында өтө алган Амантур Шамурзаев чакырылуусуз турган иш. Туркияда Шанлы-Фосфор клубунун чеп-дубалы болгон Эржан Токотаев дагы катар менен старттык курамга чыгып, алган эмес голдук ассист берүүгө жетишти. Алимардан Шукуров Торпедо Белас клубунун жарым коргонуу бөлүгүнө жооп берип жаткан учуру. Ал эми Ким Мемер Кыргыз премьер-лигасына кайтып Дордой клубунун катарына кошулду. Бекназ Алмазбеков Украина чемпионатынын Рух клубу үчүн дебют жасап, бир нече кооптуу учурларды жаратты. Гүлжигит Алыкулов Москвалык Торпедо үчүн дебюттук ойун өткөрүүгө үлгүрдү. Элдар Зарыкбеков Чака клубунун дээрлик ар бир оюнуна стартта чыгып, оюн көрсөтүп берет. Азия чемпиондор лигасында Ирандын Истеглал клубу үчүн ойноп жаткан Жоэл Кожо жаратынан кийин Сауд Арабиялык Аль Наср клубуна каршы ойноп, жакынкы айларда жолуктуу беттеште өз кумири Криштиану Роналду менен жолугуусу мүмкүн. Ал эми Кыргыз Казимиросу Адилжан Абдырахманов Вьетнам чемпионатын титиреп жаткан маал. Ошого карабастан Максим Лисицын курама оюнчулары жаңыдан карап жаткан учуру. Болжол түрдө 13-март күнү ал кеңейтилген тизмек оюнчуларды тандап чакырат жана бир жума окумашуу жыйындарын өтөт. Мында аталып кеткен оюнчулар тизмеге кириши турган иш. Жана ушундай деңгээлге чейин жеткен оюнчулар Өзбекстан курамасы менен конокто тең чыгуусу өзү жеңишке тетет. Бирок курамга өзгөртүү киргизүү менен жаштар курамасынын оюнчулары Рыскелди Маданов менен Умар Мадаминовду чакыра берсе болчудай. Себеби 20 жашка чейинкилер арасында өткөн Азия кубогунда өзүн жакшы көрсөтө алышты. Ал эми Кыргызстанга кайтып келген Автандил Дүйшеевди Түндүк Корея Бириккен Араб Эмирлиги менен бул беттештерге чакыруусу мүмкүн. Ал убакка чейин ал өзүнүн мыкты сапаттарын көрсөтөт деп ишенебиз. Ал эми Катар курамасы менен Дөлөн Өмүрзаков атына стадиондо кескелип, аларды жеңүүгө аракет кылуубуз абзел. Себеби Түндүк Корея жана Бириккен Араб Эмирлиги менен болчу акыркы 2 оюнда упай алуу менен бир нече сапка көтөрүлүшү мүмкүн. Азыркы учурда Өзбекстан курамасы гүлдөп жаткан учуру. Себеби Абдыкадир Хусанов сымал жаш футболчу Манчестер Сити клубуна өтүп, ал мындай турсун, ар оюнда старттык курамда чыгып жатат. Абос Файзуллаев ЦСКА клубунун катарында, Элдор Шамурадов Рома клубунда, Башарыков Истеглал клубтарында өзүн жакшы көрсөтүп жаткан учуру. Алар менен конокто ойноо бизге оңойго турбайт. Бирок ошентсе да өзбек туугандар дүйнө чемпионатына чыкса, чын жүрөктөн сүйүнөбүз. Кантсе да курама командага ийгилик каалап, бүгүнкү чыгышты жыйынтыктайбыз. Кийинки чыгышта көрүшкөнчө.